Кутмандуу кечиңиздер менен Бишкегин, Ошун, Көлүн, Таласын, Жалал-Абадын, Баткенин, Нарынын сагынып жүргөн алыстагы бир туугандарым. Бүгүн өтө турган сабагым сапаттык жана катыштык санатооч деп аталат. Санатооч өзү заттын сын-сыпатын, өңү түсүн, көлөмүн, ченемин, формасын, даамын, температурасын, жытын билдирип, кандай деген суроого жооп берет. Зат болсо көзүбүз көрүнүп турган жана акылыбызда жашап, ким эмне деген суроого жооп берген түшүнүктөр. Мисалы, дүкөндө кызыл шуру сатылып жатат. Кызыл сапаттык санатооч. Жылуу тамак сапаттык санатооч. Узун жол сапаттык санатооч. Жана тентек бала сапаттык санатооч. Ал эми катыштык санатоочко зат эмнеге байланышы бар экен, эмнеге тиешеси бар, зат эмнеден жасалгандыгын жана ал кайсы убакытка, кайсы мезгилге, кайсы орунга тиешеси бар экендигин билдирет. Аларга мисалы, тоонун гүлү. Кандай гүл? Тоонун гүлү. Эгерде балпайган апа десек, бул апанын сын-сыпатын билдирип атат. Нарындык апа десек, апанын нарынга тиешеси, жерге тиешеси бар экендиги катыштык санатооч болот. Демек, бул учурда кайсы деген суроого жооп берет. Же болбосо түшкү тамак. Тамак түштөн жасалган жок. Демек, тамак түштө бериле турган экендигин айтып, кайсы тамак деген суроого жооп берет. Кечки сабак. Кайсы сабак? Кечки сабак. Демек, катыштык санатооч кайсы деген суроого жооп берет, жана сапаттык санатооч кандай деген суроого. Дагы бир эске алчу жагдай, заттын эмнеге тиешеси бар экендигинде алтын шакек, күмүш сөйкө, темир дарбаза, желим табак, кагаз баштык. Демек, сөйкө, шакек, дарбаза, баштык, табак, ушулардын баары эмнеге тиешеси бар экен, эмнеден жасалгандыгын билдирет, дагы кандай деген суроого жооп берет экен. Сабагым жакса, пикириңерди билдирип, лайк басып коюңуздар. Саламатта калгыла.